берейин. Так, миродосканы боюнча Азамат как-нибудь организуйте, чтобы у всех был общий доступ и все работали. Для дизайна нужно миродоску создать, для вот это ресерчтің командасына экона бир доска түзүп керек, дизайнга бир доска түзүп керек, анан башкы бет дизайн, да, точно, анан SMM-щикам, по-моему, доска еще пока не надо. И логотипчилерге керекпи доска Мирор? Миродонбу? Окей. Керек жок бушкеге? Алар фигма менен иштейт. Фигма менен эле керек, арка Notion. Все, тогда получается одна доска и вторая, 2 доски нужно организовать и организовать всем доступ туда, чтобы они могли заходить и идеи писать. Теперь, Азамат, ваша задача решить вопрос по опроснику, кандай суроолор киргизебиз, кимдер ошол суроолорду түзөт, на каких языках мы этот опрос будем составлять. И могу жерге кишилерди кошуп койгула, мен уже өзүмдү кошуп койдум. Я еще плюс мага 1-3 киши керек да. Потом миродоскасы боюнча. Опросник максаты эмне? Неме кылыш керек ал вопросник? Вопросник я предлагаю на нашу страничку Notion включить опросник. Люди, которые будут заходить, там мы им будем задавать вопросы. Нравится ли вам наша страничка? Келечек диджитал долбоордун, келечек диджитал командасын иштеген жумуштары сизге жагабы, эмнеси жакпайт, кандай сунуштарыңыз бар? Ошо келечек диджиталдын полностью работасы боюнча опросник түзүп Notion'га киргизип койсок, желающийлер кирип жооп бере берет да, бош убагында. Ошондой сыяктуу опросник. Окей, фидбек алышыбыз керек экен деп тур. Фидбек алыш керек напрямую. Потом миродоскасын бөлүштүрүлүп, анан чыгышки акциясын решите с командой. Кайсы күнгө чейин срок беребиз. Эгер ошол срокко чейин баардыгы толтурбаса, чыгышки акциясын каким способом будем применять. Я предлагаю просто поставить срок, если еще раз поставить срок до среды или до четверга. Если до четверга или до среды они не заполнят карточки, мы просто их разделим. Неактивный и активный деп. И неактивныйлардын баарынан доступту өчүрүп салабыз бүт нерсеге. Но вы, как команда, решитесь, договоритесь сейчас сами, и ошол чечимиңерди Trello'га киргизип койгула. И все. Если среди вас еще появится какая-то идея, пожалуйста, добавляйте карточку, обсуждайте до конца окончания зума. И ошонун баарын эме Азамат силер көзөмөлдө болуп койгула, контролдоп полностью бул спринттин скрам мастери сиз болосуз, сиз жооп бересиз, плюс презентацияга, спринт ревьюга сиз жооптуу болосуз полностью. Сизге да 2 жардамчы таап бергенге аракет кылабыз. Мен да нет кошулуп турам да. Мне просто на этом спринте башатта жумуштар көбүрөөк болуп атат. Я немножко отлучусь от келечека, но где-то 30-35% я буду присутствовать, контролировать тоже. Окей. Но скрам мастерга ачык, жарыя ачык. Калгандары кошулурсуңар. Да, скрам мастерди, если мы сейчас өзүңүзгө жардамчыны таппасаңыз, Discord'то келечек диджиталга эле жазып койгула, мага жардамчы, скрам мастерге жардамчы керек, спринт 2ге деп. И ошол жерден по реакциям лайка или там жооп бергендер болсо, ошол жерден анан өзүңүзгө тандап аласыңар да, Я очень прошу прощения, пожалуйста, продолжайте. У меня встреча еще с Башатом сейчас уже началась, мен чыгып кете берейин, кечирим сурайм баарыңыздардан. Окей, рахмат. Я буду присутствовать полностью, все будет под контролем, не переживайте. Мен тараптан поддержка болот, көрпөлөгула, бирок у меня основная работа по второму спринту именно Башат болот да. Еще раз прошу прощения, рахмат, давайте. Хорошо, спасибо, Сафуджа. И СММщик Жама Рустомова эртең протоколду күтөбүз, Силерге жардамчы ким болду эле бизден? Айнагүл эже. И Айнагүл эже. Все хорошо, давайте, удачи всем, Окей, вам тоже. Рахмат сизге да. Все. Калай эже, кеттү. Жок, угаттан молдобуз. Чыга элек. Мен да кирейм же матешил жумуш иш жок ал жакта. Бар, YouTube боюнча жумуштар бар. Сүйлөшөбүз.
Хорошо, анда мен да келейин. А, Азамат Байкени хост. Бияктан Бул жак- Азамат Байке менен мен пока ютубтун вопросун откладывать этип турам. Сейчас у нас чөйрө менен встреча бар. Ошо чөйрөнүн вопросторун решать этип алайлы, анан кийин кире берсеңер болот, Давайте, ладно. Всем спокойной ночи. Рахмат барыңыздарга. Чоң рахмат. Давайте. Рахмат. Мгм. анда эме биз өзүбүзчө сүйлөшүп алалы могу жерден. Так баарыңарга да бир жолу салам. Research боюнча баягы эле команда жүрүп атат. Буну сүйлөштүк, уже сайт эко биригип иштей турган болду. Андан кийин Scrum Master'ды азыр тактап алабыз. Башкы бет боюнча дагы сүйлөшүлдү. Бул башкы бет бул деле могу структура түзгөндөргө байланыштуу болот го. Эмне структура, анткени башкы бетте navigation'га киргизиш керек да. Пока что прототип катары эле жана прототип түгүлкө кара эле эмне төртбуштуктар. Анан болжолдуу кайсын кнопкалар болот, нелер болот ошолор. Ошондой эле түзүлөт го дейм. Ошо получается могу башкы бетте иштегендер бар го. Ошолор үчөөбүз биригип анан бир чогуу прототип түзөбүз да. Ооба. Могу Всё. жердегилер. Еще бул жерде ошо көбүнчө дизайнга басым жасалып атат да. Бул жерде ошо прототип түзүлүп, анан дополнительно ошо биздин вебсайттын, келечек дижитал вебсайттын негизги түстөрү тандалыш керек да. Кандай түстөр болот. Бирок окей. Бул короче комплексный работа болот да. Муну үчүн логотип дагы кошулуш керек. Антип логотиптин түсүнө жараша дагы вебсайттын түсү болуп калат да. Бешинчи күнү жолугуу кылбайлыбы ошого жараша могу структура, башкы бет, анан research болуп барыбыз. Ошого эме кылбайлыбы, отдельный ветка создавать этип коелу, жанагы келечек дижиталдын ичиненчи. Анан ошо ветканын ичинен анан кайсыл саатта, кайсыл күнү эме болот, жолугуш болот, ошону сүйлөшүп алабыз, Да. Жака эмесин атын эмне веткалар кылайын? бар го. Ветканын ичине эмне деген ветка ачыш керек? Дизайн? Или чатта общий эле эмеден сүйлөшөлү деликпи? Еще Темалар болгон ортосунда. да бир предложение болду го. Могу ичине дизайн деген бир страница ачып койгула депчи. Могу жакка кошобуз го дейм, могу жерге. Дизайн деп ичине ошондо лого кирет. Өзүнчө Дизайн. департамент ачпайбызбы? Департамент бар да, дизайн департаменти бар. Бирок бул департамент, дизайн департаменти деген бул уже организацияга тиешелүү да. То есть биздин келечек дижитал организация тиешелүү. Бул жакта уже жумушчулар отурат деген эме да. Бuyakta жумушчулар отурат, ичине киргенде мисалы ким иштеп атат, ошолор кирет. Инженер ким, кайсы дедлайн, кайсы долбоордун ичинде иштеп атат, канча кайсы. Бул башка, бул департамент, бул именно организацияга тиешелүү. Азыркы кылып аткан иштерге тиешелүүсүн могу жерге киргизебиз деп ойлоп атканбыз да. Хорошо, можно. Еще эме эмнени айтайын? Кстати, могу Scrum Master боюнча обязательно керек да, анткени меники деген күндүзү бошобой калам жумуштан, ошого күндүз чогулуштарга чыкпай калам. Азамат агай менен жолугуш болгондо бир Scrum Master жок дегенде кирип, биз мондой кылып атабыз деп биздин суроолорду берип калышыбыз керек да. Анан Азамат байкеге күндүз эле жолугуп алат экенбиз да. Күндүз жолугуп суроо туюлуп калган кезде ошо суроону бере турган, ушундай жардам бере турган ким даяр азыр эч ким жокпу? Эртеңке чейин ойлоносуздарбы? Мен точно айта албайм, Азат эке, менде сабактарым бар болчу да, ошону ары бери кылып кетсем, скорее всего, бир күндө чечилип калат. Окей. Ладно. Логотип жасоо боюнча иш жүрүп атат. Кстати, логотип жасоо боюнча жанагы кылынган логотиптердин баарын бир жерге чогултсак жакшы болмок да, анан голосование кылып, азыр бир 15 чакта болуп кетти да. Кыскартып, анан кийин бир 5 голосование өткөндөрүн Азамат байкеге предлагать этебизби, жагында кылып чечебиз аны. Ошону кайсы жактан 29 логотип бар экен, Эрбол жазып атат. 29 болуп кеттирби? Ошону анда бизде эмеде бар эмес беле азыр, көрөйүн да. Монун ичинде тред каякта жүрөт? Мынакей лого деп жүрбөйбү? Ушунун ичине жазыш керек да. Лого деген тред бар. Ошо калдырыш керек. Yazandaki biraz erdirek çıksanız mı? Emeği bir sırıt takkan bağlamda eкен. Bulacağım. Davecik. Ушуну эме Эрболго айтайын дедим эле, Эрбол сен жакшы сүрөт тартсаң, попробуй сделать.
Nike болуп келет деле. О, башына кепка кийген болчумун анан передумала, калпак кийген туура болот деп ноутбук мененчи. Бул логого кылгантасызбы ушундай? Ооба. Лого жасагандарга для вдохновления бир дизайнердин инстаграмын ачсаңар, Азиз Седек деген. Жасайбыз. Негизи- Ошодон вдохновление алсаңар, ошол сонун жасайт. Биздин эле дизайнер. Жок, мен мисалы кандай сунушум да, мондай сложный человеческий рисунок тарткандан көрөкчү жандай биздин оймо чимеге окшогон киши бар го. То есть жандай Орхонский, Орхонский сайдын неме жазмаларчы ошол сыяктуу. Мындай ошондой кылып койсок, ошентип өзгөртүп койсок оңоюраак болот дейм да. Мындай логого негизи сложный сүрөттөрдү киргизбеш керек деп уктук элек го жаз Болотбекованын сабагынан вроде. Ал кыргыз бир аз оймо чимелерин чагылдырып кеткен, бирок өтө эмес. Оңоюраак. Ошону колдонсок да жакшы болот дейм да. Азиз Седектикине кирсеңер, ошондой табасыңар. Окей. Рахмат. Мына чатка жазып койдум. Биз бүгүн ошол логотип жазылгандар чогулалы дегенбиз, анан Эрболот эле болуп, башка эч ким болбой калбады. Биз могли. Ну как мы соберемся и Сөздөрдөн эле мындай эме жасап коет да, мындай сүрөттөрдү кошуп, ошол мисалы диджиталдын сөзүнүн ичине эле сүрөт кошуп, ошо тамган эмелечи, ошол качып карап көрсөңөр, сонун вдохновление аласыңар. Азыр ачайым же андай. Азыр Жок, логотип жасагандарга айтып атам. Окей. Ладно. Азанпекке Эрбол жүктөп койдум, карасаңыз деп коем. Бул логонун ичинде дейт. Ой, бул Жамар Устам. Она надо еще доработать. Треллодо эмеспи? Треллону карап көрүңүз. Карточка дейт. Треллодо Карточка Трелло дейт. Трелла. İçindeyim. Onun içindeyim. Вложение трое. Discord колледжиңиз оңоюраак болмок экен. Ладно, ачып көрөлү. Тормозтеп баштадык. Общий чогулган эмелер бар, а? Азыр тандабайбыз да бар. Ладно, ушуну чогултуп көргөнүбүз эле жакшы экен, zip кылыпчы. Zip кылып жана Notion'га эме жүктө эме ачабыз, страница ачабыз. Notion катталып калды. Notion'га страница атабыз дизайн деп могу жерге. Ушул жердин ичине лого деп өзүнчө ачканда ошол жака zip кылып жана үй тапшырма жүктөйбүз го, ошондо жүктөй бериш керек экен, анда чогултуп турчу. Ладно, муну ачып коем. Башка сүйлөшчү эмне калды? Самое главное, Scrum Master 1,5 эметкеле, эртеңкиге чейин ойлонуп. А так калгандары Сиз эме кылбайсыз, объявление жазып туруп, анан кийин закреплять этип койбойсузбу ошол сообщениени? Кийедип. Окей. Discord'тонбу? Discord'тон биздин каналга. Окей, ладно. А так калгандары түшүнүктүү эле да. Эмне иш аткарыш керек экен, туурабы? Барыңыздар эле түшүнүңүздөр. Жана ким сурап эле, бул чаттан окуп калдым белем. Адилбек логотип боюнча сизге жооп эме барбы? Адилбек жок болчу. Жөн сүйлөй бербейин дедим. Адилбек бар экен. Адилбек логотип боюнча биздики KG Digital деген веб студия болгондо да максатын биздин эмеге могу жерге киргенде миссиясынан окуп көрүңүздөр, муну Мырзайым да башкалар жазып чыгышкан максаты деген эме.
Ошо командабыз KD Digital тууралуучу. Ошону окуп, анан ошол нерсени сүрөтпөй турган же болбосо ушундай KG Digital тууралуу логотип жасаш керек да. Дагы ким кстати, могу Trello боюнча көбүнчөсү түшүнбөй атышат, но эме кыласыздар да. Атыңыздар көбүнүкү эме болуп атат. Түшүнүксүз эле болупчу. Мисалы Айсулуу, кайсы Айсулуу 2012 дейт, билбейм. Кантип тандайм да, мисалы бирөө мону апа деген ким бул? Ушундайлар мында могу эмеге логоңорго киресиңер, ошо жерге киресиңер, профилге киресиңер, по-моему. Туура айтсам. Профилдин ичинен өзгөртүш үчүн могу жерде могуну колдонсоңор болот. Профиль Atlas или Atlaasian дейби? Atlaasianга кирсеңер, ошол жактан азыр кирип деле көргөзүп коеюнчу. Atlaasianдан сүрөт койсоңор болот, каалаган башка нерсени койсоңор болот, жана агайдыкындай лого коюп койсоңор болот могу жергечи. Же болбосо меники мисалы Азамат Жаманкулов АЖ деп койсом болот, же болбосо сүрөт койсо. Ушундай да ушунун ичинен оңдойсуңар. Оңдоп бүткөндөн кийин бияка деле ошо өзүңөрдүн имейлиңе киресиңер. Google имейлиңе. Все, оңдоп бүткөндөн кийин сохранить эткенден кийин автоматически Trelloңуздар баардыгы өзгөрүп калат мында болчу. Ошентип өзгөртүп коет раньше. Улам эле ар кайсы эме деле бул ким деп сурап жүрө бербей. Кийинкисине шак эле коюп койду. Улуксатпы Азамат аке? Мен ноутбугум өчүп калбадыбы сиз сүйлөп атканда. Мен жана логотип боюнча алдым уже, түшүнүктүү болду. Келечек диджиталга дайрыткенбиз да. Ал деген сайтка логотип болуш керек да? Ооба, биздин веб-сайтка. Биздин веб-студиянын эмеси да, логотип. Анан могу эме боюнча, чыгышка боюнча кийин да ойлонуштурабыз чогуу, чыгышка кылыш керек го деп. Анткени азыр могу, кстати, еще жаңы келгендер, бул жумада жаңы кошулуп аткандар болсо, могу жерде команда мүчөсү дегенге ар биринин өзүнүн жеке страница эмесине, баракчасына доступ берилген да. Ар ким өзүнүн баракчасын каалагандай өзгөртө алат. Ушул жерден Адилбек бекен айтып экен, департамент тандап атыр да. 4-нчү турган болуш керек. Ошо департаменттерди сөз тандадыңыздар. Окей, молдо, сиз эки жака жетишип атасызбы? Биякта жок экен Адилбек, азыр издеп көрөлүчү. Адилбек беке 4-нчү кат болчу. Жок, Адилбек жок экен. Бар болчу же бирөө өчүрүп жүргөн окшойт анда. Хорошо, мен карайм муну. Окей, Адилбек жок экен. Адилбекти киргизип коюш керек экен. Киргизгенден кийин Адилбек эме болот да, могу ичинде статус, категория дегенде негизги долбоор тандалдыбы же башка роль тандалды, ошону белгилеш керек. Статустан актив кылып коюш керек, эми активди болот баштасаңызчы. Департамент деген жерде өзүңүзгө департамент кандайсы. Аны мисалы могу Мирода жакшы көргөзүлгөн да, эме болупчу. Могу департамент ичинде фронтенд бар, бэкенд бар, мобайл, DevOps, QA, дизайнер бар, контентчилер бар. Ушул жактан өзүңүзгө роль эме тандап, мындай жатканда өзүңүз кыялданган, иштейм деп кыялданган жериңизди тандасаңыз болот. Так что биздин келечек диджиталда кыялдарыңызды орондотуп алсаңыз болот. Ошол биздин Миродагы неме болду, эдит болбой калыптыр да, ошо. Же апгрейд дейт. Азамат агай менен сүйлөшүп коюш керек экен. Мисалдарсыз койсоңуз, өткөндө бирөөнтүгүн кошолбой койду эле. Лимит болуп калды. Лимит болуп калды, сүйлөшүш керек. Аны бул жактан да эмес эле биздин эмеден да толтура берсеңер болот андачы. Могу жерден эле. Могу жерде мисалы мону ару бэкенд дептир, еще кошумча development тандаш керек болчу башында, ладно. Боло берет. Ушинтип ушул жерден эме тандап койсоңор, эле өзүңөргө. Өзүм мисал көргөзө берейинчи. Так. Жоопкерчилик. Еще жашаган жери тандалат обязательно. Анан шилтеме дегенге LinkedIn болсо LinkedIn, Instagram болсо Instagram, Notion'ар болсо Notion шилип, айтор силердин бир шилтемеңер туруш керек. Email, номер телефона не обязательно. Так, все, ошол эле. Салам алейкум, Азамат эке. Ушу сиз астыңызда эмеңиз жазылып турат го, ошо сүрөтүңүз анан ошо эмелериңиз жана ошо кантип жазат, ошо мен бассам ошо ачылбай атат го.
Өзүмдүкүчү. Анын үчүн могу жерде сиздин өзүңүздүн эмеңиз менен киришиңиз керек да. Меникинде Азамат Жаманкулов КК болуп турбайбы? Ошо менен киргенден кийин Жок, мен ошо өзүмдүкү менен эле киргем. Ошо мондай анда shared деген жерде монтип өзүңүзгө. Мисалы меники именно өзүм баракчама монтип өзүмө келген да уже. Мед жардамдан келген. А келечектен өзүмкү доступ бар. Ушундай кылып келиш керек да, ушул аркылуу кириш керек. А жөн эле бияктан ссылка менен эле кирип келе алсаңар, конечно, эчтеке өзгөртө албайсыңар. Ушундай ссылка менен киресиңер, анан могу лог дегенди ачасыңар, андан жазсаңар болот. Жок, ошондой эле кылгам негизи. Эмеңизди айтсаңыз, фамилияңызды. Эрлан Кожоназаров. Мен, кстати, Треллода дагы толук жазып коюп коюшуңуз керек, сиздики дагы. Жазгам. Жазып койдуңуз беле? Жок, жазып эле экен, но бирок эме коюп коюптурсуз. Белгисиз. 149 деген ошол жака жазылбайт экен да, мындай жазсам эле бирдеме деп эле бир ашыпка чыгып атат да, анан ошо бир ой жаана жазып койгом да, ошо фамилия. Муну толуктап жазып койсоңуз болот. Жана айтып аткан Азия Assistance белеби, Артер Азия. Короче, ошол менен кирсеңиз болот да, жана көрсөттүм го ошону. А бул жерден эмеңизди карап көрөлү азыр. Эмне үчүн сиздики жок именно? Так, команда мүчөсү. И бул жактан Эрлан деген вообще жок го биякта. Муну ким бирөө эме кылды беле? Сайкыл эже тазалап чыккан окшойт. Фильтр кылып койгон турбайбы муну? Смотри, фильтрди өчүрүш керек. Фильтрди актив кылып койгон турбайбы? Ол кылып коюш керек да, ол болгон аяктан ол болот. Статус эмес. Ладно, нейм кыла берейин. Кара көңүз койчу. Name is, is not is. Деп туруп. Жана Адилбек жазып, Адилбек Баркес. Та Эрланды карап көрөбүз. Эрлан Кожоназаров. Стикин ачабыз. Берден доступ берилген болсо берден чыгат да. Эңилдин ачсаңыз, эңилдин бар. На бар экен да. Могу имейл менен бер, жана сиздики туура. Имейлиңер туура жөнөтсөңөр доступ алышыңызга аракет этет да. Туура эле. На can edit деп турат. Башка эчтеке да айта албайм. Жок, мен бирдемени туура эмес кылып аткандын дейм анда. Ооба, мына жерде жазылып турбайбы, edit кыла алат деп. Так что нормально. Так, все анда. Мен сурай кетейин дегем да, ушу Notion ачуу боюнча ошо немеге киргем да менчи. Ошо Аруке же да бар болуш керек ошо жакта. Ошо кол бошобой атып, ошо жазып түшүнбөй калдым да. Ошо уже ачылдыбы Notion, Келечек дижиталдыкыбы? Ооба, мына ошону ачып көргөзүп атабыз го. Иштеп атпайт. Могу ошондо. Ошо мен жакшы колум бошобой атып эле ошо жетишпей калдым да ошогочу. Жок, ушунун ичине сиз өзүңүздүн эмеңизди жазыш керек болот атпайбы, команданын мүчөлөрүнүн ичине. Ошону айтып берип атам жанатан бери. Могу жерге. Бул келечек дижитал Notion ачылган Notion, бирок дагы толук бүт элек да, толукташ керек. Ошо анда бардык нерселер түшүнүктүү болду, көп эле убакытты алып бербейли. Азаматбек эме сурасам болобу, мен менен чогуу Айнагүл эже бар болчу, э? Кайсыдан элесиз? Протоколго. Өткөн биринчи сыныпта протоколду Тазим экөөбүз бирөөбүз кыргызча, бирөөбүз орусча жазганбыз да, бунусунда экөөнүн мен жазамбы же Айнагүл эже бир тилин жазабы ошентип коеюн дедим эле. Мен кыргызчасын жаза берейинби, Жаман? Макул, как вам удобно. Сен кайсынысын жаздың эле өткөндө? Өткөндө кыргызчасын жазгам, буда орусчасын деле жаза берем. Протокол бияка ачылбай калганго, экинчи спринтке. Ачыш керек. Или жаңы эле киргизип аттыр эле, каяка киргизди? Спринт 2 СММ деп жүрөт. СММде? Мода. Вот ошо. Айнагүл эжеме, Жама, окей.
SMM деген протоколщиктер бош, э? SMM деген башка эле го, social media market деген бирдеке эле го. Ооба да. Ладно. Сурооңуз чечилдиби? Кыргызча, бирөөңүз кыргызча, бирөөңүз орусча жазып турмадыңызбы? Все. Нуржан, анда мен азыр жазып билип коемун, сиз колуңуз бошосо которуп коесузбу, сиз жазсаңыз мүмкүн мен которуп коемун. Эки окшош болсо деп баягыда сүйлөшкөнбүз да. Ооба. Мен да ушуну предлагать этейин деп аткам. Эгерде кошумча алымча болсо дагы кошуп алып, э? Ооба. Сиз кошо турган болсоңуз мага кошуп коюңуз, мен бирдеме толуктай турган болсом мен толуктап коем, э? Анан эме сунуш болот го, жанакы чыгышки деген акция боюнчачы. Бул экинчи спред бүткүчүктү күттүрбөйлүбү? Бул канча 26-сына чейин болуп кеткен бирок, э? Ооба, 26-сына. Биринчи эме критерий эме болсун, жанагы карточкаларын толтурбагандарды чыгарып салыш керек. Ошо эме кийинки средага чейин күтөлү дегенсиз да го, Сакалжы? По-моему, нет? Хорошо. Азамат, кечиресиңер, аны мен да көрүп элечи, мен ошондо жакшы түшүнбөйм да, чынын айткандачы. Вроде толтурган, Эльнура деп көрүнүш. Чыга бербейли. Могу сизби, Абыкеева? Же башка? Абыкеева. Мен ушун керек комментарий берип койгочу. Абыкеева менен. Значит, сизге инактив болуп турат. Сиз деген ушуну активге өзгөртүшүңүз керек. Бул жериңизге шилтеме киргизесиз. Шилтеме дегенде Notion, Instagram, может быть, өзүңүздүн веб-сайтыңыз бар, Айтор. Ошол жерге шилтеме киргизесиз. Бул жерге имейл калат, номер телефонуңузду өзүңүздүкүн киргизесиз. Бул жер не обязательно жөн киргизип коюп туруңуз да. Но департамент дегенде департамент тандашыңыз керек. Департаменттин ичинде эме бар да. Азыр астынан департаменттер бар. Development бар, дизайн бар, контент, анан маркетологдор, маркетинг деген. Тандап коюшсаңар болобу азыр ушул жерден? Жок, эми өзүңүз аракет кылып, Notion'ду үйрөнүңүз да. Сиз үчүн кылып кое берсек, эчтеке билбей жүрө бересиз. Бул жерден департамент эмне экенин түшүнбөй атсаңыз, астынан кирсеңиз болот да. Мисалы, менеджментке иштейм десеңиз, анда менеджменттин ичинде ким бар экен? Продакт менеджер бар. Бирок продакт менеджер Азамат ага өзү эле болот го дейм. Проект менеджер болсоңуз болот. Андан тышкары, мисалы, developmentin ичинде, developmentin ичинде бул өндүрүмдүк бөлүм да. Бул жерде деген фронт-энд, бэк-энд, мобайл, кийин мобильный бир эмелерди жасап калсак, ушуга иштеп баштасак, азырынча бирок бул ишке кирбейт деле го дейм. Азыр фронт-энд эле ишке кирет болуш керек. DevOps деген да кирет, буюрса анан QA деген бул дестерлер. Биздин продукттар бүткөндөн кийин отуралы тестировать эткендер да. Ушундай DevOps ушундай бөлүктөр бар. Дизайн болсо UX, UI дизайн менен графический дизайн кылып экиге бөлүп койгонбуз. Ошону экөөнүн бирөөсүн тандасаңыз болот. Маркетингде болсо бунун ичинде да эме үчөө экен. Digital marketing эки экен, SEO. Экөөнүн бирөөсүн тандасак болот. Булар эме десе Google тетип караса болот да. Контент дегендер булар ошо YouTube, Instagram, кийин мисалы өзүбүздү рекламировать этишибиз керек да. Ошондо редактированияга копирайтерлер, видео жасагандар, аудио жасагандар ошондой болуп иштесек болот да. Айтор келечек диджиталдык полноценный веб-студия компания ката көрүп эле өзүңөрдүн кыялданган бир департаментке барып иштей берсеңер болот. Рахмат. Вот. Мен наверное кыргызча билбей калыптырмын. Уже принцип боюнча тапсырмалар бөлүнүп болгон. Аруке, сиз турбайсыз, салам, кандайсыз? Кстати, калды, конечно, скрам мастер керек болот. Айтор мына бул спринтте кыскача айтып кеткен. Могу жумуштар бол, Trello'дан көрүп алсаңыз болот. Мага кайра кайталап отурбай. Бул жумуштар бөлүндү, көбүнчөсү. Ишке кирип баштайт деп ойлойбуз. Эртең дагы эртең эмес, кайсы күн жолугабыз дедик? Бүгүн вторник, четверг жолугабыз дедикпи? Жок, пятница дедикпи? Анда Discord'дан тактайбыз да.
ошо кийинки жолукканда биринчи кайсы кадамдар кылынган ошону обсуждение кылабыз. Азыркы учурда эме болуп атат да, могу Scrum Master, бул спринтке Scrum Master болгондон учета көпчүлүгүнүн жумушу болуп эметип кыйналып аткандан дагы бир 2 Scrum Master керек болуп атат да. Сиз бирөөсү болсоңуз, анткени күндүзү убакыт тар болуп калат, ошондо ким бош боло калса күндүзгү Азамат агай менен жолуккан учурда сурообуз болуп калса сурообуз берип, же болбосо биздин жасалган кадамдарды айтып кетип, анан башка жумуштарда контролировать этип турганга дагы бир жок дегенде 2 Scrum Master плюс керек болот. Ошого бирөөсү сиз болосузбу? Андан тышкары дагы жумуш алам десеңиз, мисалы эме бар. Аналогтор изилдөө деген дагы эле жүрүп атат, өткөнкү спринттен калганы. Ага кирсеңиз болот. Же болбосо сайттын структурасын дегенге уже 9 киши кирдик. Тигилер менен коллаборация болуп да, 9 болот ошондо. Андан тышкары бул жерде башкы бет дизайн боюнча башкы бет жана топ скринди жасоо, анан вебсайттын негизги түстөрүн тандоо. Анан бул жерде муну дагы чогуу сакла жеме чогуу чечебиз дедик. Кишилерди башка долбоорго жөнөтүү боюнча. Протоколду баягы эле кайра эле Айнагүл жеме Айым экөө жасай турган болду. Ошо. Муну дагы ошо кийинки чогуу чечебиз. Иштерди Мен азыр Trello'го кирдим да, карап коесуңарбы? Жийдегүл Нурбаева текшерип коесуңарбы? ZH менен жазылат эле. Ооба. Өзгөрө элек го дейм. Жийдегүл ким дейсиз? Нурбаева. Нурбаева жазылыптыр, Жумагүл деген бар экен. Scrum Master'ды мен алсам жасай аламбы, иштей аламбы? Мен түшүнүгүм жок болуп атат да, бирок мындай мен деп алып алып анан эртең уят болбоймбу дегеним да. Самое главное, активный кылып элдин баарын жасап атасыңар деп контроль этип турсаңыз эле болду да. Анан ал жакта билбейм, өтө деле өзүңүздөн дейм да, мындай айтканда. Кыла албайм деген нерсе болбош керек го дейм да. Кыласыз обязательно. Сиз үчүнчү жолу кирип атасызбы ошондо? Менби? Мен өзүм негизи бүгүн эле кошулдум да, азыр жакшы түшүнбөй атам да өзүмчү. Азыр булардын ошондо Trello'на кирип биринчи окуп чыгышым керек го. Ооба, Trello'нун анда тапшырмалар менен бир саат таанышыңыз, кайсы тапшырма именно эмне кылат экенин билиш керек да, Scrum Master. Бул тапшырма бул ишинде иштеп атат, бул ишлер деп ошолордон тиешелүү суроону сурагыдай болупчу. Анда сиз тапшырма менен бир саат таанышыңыз, биздин Notion'га кириңиз. Анан эртең андай акыркы чечимиңизди айтсаңыз болот, эртең деле кошуп коебуз. Туура? Ооба. Чыгышка канчага чейин угамыз деп мен аны жакка жазып коеюн. Чыгышкандан кийинчерээк дагы сүйлөшөбүз дедик го. Среда болгондо каякта болуп турат азыр? Пока 22 деп коюп турайын, Пока 22 болуп турсун. Хорошо. Бирок аны дагы эмеге Discordко жарыялап, анан кийин эметебиз го. Окей. Ладно, бизде азыр 5 мүнөттөй калды. Жыйынтыктасак жыйынтыктап бүтүрөлү. Азамат саламатсызбы? Тиги Анара Бөрөнбаева деген аналогдорду изилдөөгө кошпойсузбу? Жака. Ладно, кошумча. Анара 200 болуш керек. 200. Ладно, толуктап атыңызды жазып коюңуз, жана көргөзгөндөй кылып. Могу жактан көргөзүп кеттим го, могу киресиңер, профайлга киресиңер. Хорошо. Ошо менен лакабатыңыз Анара 200 болуп калбасын. Жок, жаңы эле текшерип көрсөм ошондой экен да, мен көрсөткөн жаңы эле билдим, көрбөй калыптым. Анара фамилияңыз ким? Бөрөнбаева. Бөрөнбаева. Ветка бар, ошол жака кирип окусаңыз, эмелерди сообщенияларды. Аналогтор деген ветка бар, Discord. Discordто аналогтор деген эмени окуш керек ошон. Еще могу жерде
Эмеде дагы биякта да уже толтура веб-сайттар 60тан ашык кирген да ужечи, аналогтор дегенде. Ошол жакта да карасаңыз болот. Бул жерге уже аналогтарды киргизип кереги жок го, ушуну анализ кылып бүтүп алсак деле жетишет го дейм э. 60тан ашык эмен. Ушуну бөлүшүп алсак, азыр биз общий 9 киши болдук го дейм э, коллаборация болгондон кийин. 10 киши болду, Анара менен 10 киши болду, ошондо 60 болсо 6дан бөлүп алышыбыз керек экен да. Эртеңинде чогулуп ушуну бөлүштүрүп алып бүтөбүз го дейм. Азырынча өзүңөргө жаккан нерсени тандап кое бергиле. Хорошо. Ладно анда. Бизде минутубуз 3 мүнөт калыптыр. Сурообуз жок. Рахмат, жакшы салыңыздар. Окей, баарыңыздарга рахмат анда. Макул, жакшы болуңуздар.